Бир кездерде бир гана Кыргызстанда эле эмес, эл аралык деңгээлдеги хитке айланган Кызыл Өрүк деген чыгарманы укпаган кыргыз, укпаган жан жок болуш керек. Мына ушул хиттин жаратуучусу Мирлан Баеков бүгүн таңкы пирамиданын музыкалык коногу. Кутмантаңыз менен. Чоң рахмат. Кутмантаңыздар менен. Жалпы теле көрүүчүлөргө дагы кутмантаңыздар менен кетели. Мирлан мырза, таң кандай башталды? Кандай маанай менен таңды баштадыңыз? Таң көптөн бери деген мен бир айдан бери эрте туреле бүгүн кичине өзүбүздүн жумуштар да бар эле. Анын үстүнө 2-тен бери ушундай шылтоо менен сиздердин каналыңыздарга келип отурабыз. Андыктан бардык таңдар мыкты уланат берсе. Сонун алгач эле чу дегенде жаңылыктардан баштасак, чыгармачылыкта кандай жаңылыктар, бир аз сахнадан тыныгуу жасап алыстай түшкөндөй болдуңуз? Ооба. Туура. Себеп дегенде 2 жылдан бери өзүм дагы барыңыздар билгендей үйлөнүп жайланып, андан кийин дагы өзүндай пайдуу алысты куруп, ошого да кармап калдык. Үй салуу максатында дагы азыр 2 жылдан бери кичине тияна жетишпей же бул жагына жетишпей дегендей. Буюрса быйыл былтыр бүткөнбүз. Быйылдан баштап буюрса чыгармачылыкка кичине болсо дагы аракеттенип келатканбыз. Сонун, Мирлан мырза, үй салып деп калдыңыз. Бүгүнкү биздин темабызда мына ушул курулуш жана архитектура деп тандалганбыз темабызды. Сиз үй салууда эмнесине көбүрөөк басым жасайсыз? Курулуштун сапатынабы же баасынабы дегендей? Албетте курулуштун сапатына көбүнчө басым жасайм. Себеп дегенде өзүң ошол жака өзүңө салып аткандан кийин мыкты немелерди, сапаттуу бир ошо үйгө тиешелүү нерселерди алып келип койгонго аракет кылабыз да көбүнчөсү. Сонун. Чыгармачылык деп калдык. Азыркы жаңы дем, жаңы күч менен чыгармачылыкка киришип баштаптырсыз. Жаңы хиттер дагы Кызыл Өрүктөн аша турган хиттерди күтүүгө болобу сизден? Кызыл Өрүктөн аша турган хиттерди күтүүгө албетте болот. Себеп дегенде азыр жашпыз дегени менен мындан дагы буюрса жакшы чыгармалар бар. Ошолордун баардыгы эми Кызыл Өрүктөн ашпаса дагы өзүнүн ордун табат деген ишеничтебиз буюрса. Сонун. Мирлан мырза, көпчүлүк учурда сизден кечелерге барганда кайсыл чыгарманы көбүрөөк суранышат? Албетте азыр силер айтып аткандай эле Кызыл Өрүктү көбүнчө суранышат. Азыр деле көп тойлорго мисалы чакыруулар бар. Көбүнчө жана кыз заты жөнүндө ырымды жана тапшырдым кудама кызым, ата тилеги. Ошону чакырышат, андан кийин Кызыл Өрүктү албетте ырдабаза болбойт. Ал үчүн кетирбейт. Өзүңүз ошо Кызыл Өрүктү барган жериңизге өзүңүз да угуп каласыз. Анан кайра өзүңүздү ырдатышат. Тажап кетпейсизби ушул ырдан? Ушул ырды ырдагандан тажаган учур болобу сизде? Болот, кээде болуп калат. Мен барсам мисалы Кызыл Өрүктүн башка версиялары, мисалы казакча варианттарын коюп антракта бийлеп ачкан болот. Кайра антракт бүтүп элдер отургандан кийин кайра эле мен Кызыл Өрүк. Ошого деле эл деле тажабайт экен. Эл тажабагандан кийин мен неге тажамак элем дейм да. Андыктан Кызыл Өрүк көптөн бери келаткан чыгармалардын бири. Андыктан ырдай беребиз, тажабай. Элдер суранышы боюнча. Айтсаңыз, деги эле ушу чыгарманы аткарып жатканда сиз анын баягы тандаганда маанисине карайсызбы? Мен өтө сөздүн маанисине өтө көп көңүл бурам да. Ошондо ырдын мисалы бир темасы болуш керек эң биринчиден. Анан көбүнчө сен айткандай сөзүнө көпмө көңүл бурам. Кызыл Өрүк деп калдык. Мына ушул чыгарманы Мирлан мырза буга чейин биз казак тилдеринде жана татар тилинде жана жакында өзбек тилинде да күбө болдук бул чыгармага. Булар сиздин уруксатыңыз менен аткарып атышабы же сизден уруксат албай аткарып жатышабы? Муну көп жерден айтып келем, көп интервьюлардан ушундай эмелерден. Казакстанда биз 2013-жылы барганда бизден уруксат алган. Алар бизден бирок ошо интернеттерден эле мындай эмелерден көрүп алып эле ошолор казактар аткарыштыр биздин чыгарманы, ушу мен аткардым да Кызыл Өрүктү. Анан бизден негизи сураган эмес башында. Анан кийин өздөрүндө хит болуп
кыргыздардын кызыл өрүгүн ырдаган Акылбек деген Жеменей деген бала. Ошону сотко берген ачыптыр кыргыздар дегенден. Бул жактан бизди эфирге чакырышкан, бир өздөрүнүн кабар телеканалында өзүнүн бир эфири бар экен. Акылбек Жеменей аткаруучу, бул жактан сөзүн жазган Жылдызбек деген досум экөөбүз барганбыз. Силер кыргыздар ушундай Акылбекти сотко берет деп укту. Ошонуңар чынбы деген сыяктуу ушундай максатта чакырып бир эфир болду, жакшы талкуу болду кызыл өрүк жөнүндө. Биз эмнеге бермек элек, сотко бербейбиз. Кыргыз илгертеден бир тууган. Өнөрдө чек ара жок деген сыяктуу. Бири-бирибизди ырларыбызды которуп ушинтип ырдап жүргөнгө жетсин деген сыяктуу жооп кайтарганбыз. Бирок уруксатыбызды бергенбиз. Сизге көбүрөөк кимдин аткаруусунда, казактардын аткаруусунда жагабы же татарлардын же өзбектердин аткаруусунда жагып атабы бул чыгарма? Кимиси жүрөгүңүзгө жагып атат? Чын айтсам, өзбектердикин мен кече жакында эле көрдүм, мен дагы интернет блогтардан. Анан алар дагы чоң эле бизден улураак байке кыргызга керек мындай. Чоң эле. Анан негизинде казактардын мага нези жагат, бирок сөздөрүн гана мындай өздөрү башкача кылып оодарып алышкан. Анан мага музыканын мындай, значит, музыкальный эме мен айтканда сведениясы жагат да, сведенкасы жагат. Ушунчалык жакшы жазаган. Көбүнчөсү мага казактардын сведенкасы жагат. Анын сөзүнүн которуп башка мааниде кылып койгону жакпайт. Түшүнүктүү. Бизге куру келбей аккордеонуңузду ала келгенсиз. Бул аккордеондон сөздү баштан келип турат. Бул аккордеон колуңузга кимден өттү эле, сизге качан жана качан үйрөндүңүз эле деген суроо. Бул аккордеонду эң кичинекейимен баштап, мисалы 3-чү классыман баштап комузда үйрөнгөм. Комузда үйрөнгөн, кийин апама уш комуздун кызыгы кете баштаптыр. Анан 6-7 класста турат экен. Апама аккордеон алып бериңиз деп күндө кулак менен жей баштадым. Ушул комуздун кызыгы кетип, анан аккордеон кызык көрүп баштады да мага. Анан апам айтып калчу эле, сен азыр кичинекей эзең, бул аккордеон деген оор. Боюң өспөй калат кийин, оор нерсени китерип. Анан болбой, анан койбой 9-чу классымдардан да алдырып алгам. Ушундай аккордеон болчу, алда кара аккордеон болчу, мындан кичинек болгонму, ушундай да эсимде. Анан ошо 9-чу классыман баштап аккордеонду болбой алдырып алып, анан үйрөнүп, анча-мынча нерселерин өзүм агайым бар, Карпбай деген Торкен Токтогулда бир агайым бар эле, музыкадан сабак берген. Анча-мынча жерлерин үйрөнүп алдым да, калганын өзүм улантып ойноп кеттим. Жакшы, келиңиз анда, эгер уруксат берсеңиз, ушул аккордеон менен сизден бир жагымдуу музыка чыгарма сураналы. Ооба, көрчү, күтүп калса керек. Андан соң маегибизди уланталы. Жарайт. Кайсы чыгарманы ырдап берсек? Кайсыл чыгармаңыз өзүңүздүн жүрөгүңүзгө жакын, кайсыл чыгарманы даярдап келдиңиз бизге? Менде чыгармалар көп десең. Шаңды ураган, элди уготолу. Жакында кызыл өрүктүлөр да берели, э? Келиңиз. Кызыл өрүк жөнүндө да сөз болду. Элдин баары Шаңды урак деген жакшы болот. Kızdım çarşı, ölüm
Браво, баракелді. Ең сонун, өнүңүзгө береке. Таң этпейлдер жаркын маанайда, жакшы маанайда ойгоно алды деп Сөзсүз түрдө бардык Кыргызстанда кызыл өрүктөргө арналды болуш керек бул чыгарма. Негизи эле кыргыз той мааракелеринде, салтанаттарында саналуу гана элдин эсинде калган чыгармалар болсо, ошолордун бирөөсү дал ушул кызыл өрүк десек жаңылышпайбыз. Мирлан мырза, чыгармачылыкка жаңы дем менен киришиптирсиз. Эми алдыда кандай пландар бар, алдыдагы максаттар менен бөлүшө кетсеңиз. Алдыдагы пландарым негизи көптөн бери 4 жылдан бери, 5 жылдан бери концерт берилекмин, чын айтсам. Ошого дагы былтыртан баштап негизи жакшырларды чыгарып, жакшырларды жаздырып, ошого аракет кылып келаткан убак. Быйыл буюрса күз айларында өзүмдүн жеке концертин берейин деген ой тилек менен, жакшы ниет менен буюрса аракеттенип атабыз. Эми ошого ага чейин дагы буюрса иштеш керек. Тамашалык адамдарды негизи клип тартыш керек. Башка жакшы бир чыгармаларды, элдин жүрөгүнө жете турган бир чыгармаларды аткарыш керек. Аткарып эл алдына чыгарыш керек дегеним. Анан ошого карабай жакында эле Токтогул деген ырга Токтогулдан клип тартып келдик. Андан кийин Неберем деген бир жакшы ырга дагы клип тартып бүттү. Азыр 2 клип буюрса бардык эл алдына жарык көрө турган убак болуп калды. Буюрса ошолорду эл алдына жарык көргөзүп, андан кийин дагы буюрса жакшы чыгармаларды чыгарып, жакшы клиптерди тарттырып, анан күзгүгө кыскасы айтканда концертке даярданып аткан мезгил. Бизге азыр даярдап келген клибиңиз мына ушул жаңы жарыкка чыккан клип. Ооба. Токтогул аттуу чыгарма. Токтогул аттуу чыгарманы сиздерге алып келгенбиз. Эң сонун. Мирлан мырза, азыр биздин телекөрүүчүлөр менен биргеликте мына ушул клипке күбө бололу, андан соң маегибизди уланталы. Эксклюзив бир гана таңкы пирамидада Мирлан Баековдон жаңы клип. Кеттигенбиз. Көчөлөр артыр жашылдан, кере жутам таза абаңдан. Көз салсам төмөн тарапка, көкмөк көлүң ойноп чалкыган. Кереметти тосу шамшыкал, жер сорусу арыми тагар. Капчыгай чычкан бейиштөр, узун акма тор кенди айралар. Биздин туулган жер ушул, биз да ушул жерге ул. Акындын ата талган жер, Токтогул, Токтогул. Ырчы кыз ырчы ул, биздин туулган жер ушул. Акындын ата талган жер, Токтогул. Обон чыган аска сосунан, ыр татымы келет тузунан. Касиеттүү алтын бешигим, гүл кулат аккан суусунан. Биздин туулган жер ушул, биз да ушул жерге ул. Акындын ата талган жер, Токтогул, Токтогул. Ырчы кыз ырчы ул, биздин туулган жер ушул. Акындын ата талган жер, Токтогул.
кутмандуу утаңыздар менен ардактуу замандаштар, кимде ким жумушка жөнөп жаткан болсо иш күнү ийгиликтүү улансын дейбиз да. Биз болсо студияда коногубуз менен маегибизди улантабыз. Сөзсүз түрдө жана жогоруда клипте көргөндөй бүгүн бизде мейманда Мирлан Байеков. Ооба. Мирлан мырза, айтсаңыз, ушул клип аябай кандай сонун тартылыптыр, Токтогул жергесинин кооз жерлеринен тартылыптыр дейм. Жаратылыш койнунда. Ооба. Кандай кыйынчылыктар болду? Канча күндө тартылып бүттү? Ушул клип жөнүндө кененирээк маалымат айтыңыз. Бул Токтогул ырдын тарых таржымалы десем, бул негизи былтыр чыккан ыр. Былтыр чыгып анан былтыр күзүндө эле тартканбыз негизи бул клибинчи. Эрнис Сыдыковдун режиссер Эрнис Сыдыков деген инебиз. Анан күзүндө Токтогулга барып, ал жактан 2 күн жүрүп тартканбыз. Анан келип анан бул жактан да жанагындай ырчылар менен базып, Токтогулдук ырчылар, ырчы кызы, ырчы уул деген жерлери бар да. Биздин туулган жер ушул акындын аты аталган жер Токтогул деген. Анан ырчы кыздардын балдарын да кошуп коеюн деген максатта агаларыбызга баарына кайрылдым. Анан баардыгы эле кол тийбегендиктен жаштарын чогулттум дагы, анан тартайын деп аткан мезгилде ошол эле кадрлар калган да. Анан Эрнис анамына тартабыз, эртең тартабыз, бүрсүгүн тартабыз деп атып, анан Эрнис өзүнүн компьютериндеги башка проектлер дагы, башка клиптер дагы, башка дагы ырчылардын клиптерин полный өчүрүп алып бар. Харттан өчүрүп алып бар. Анан бүт баарын өчүрүп алып чыгара албай, кайра анан могу жайда барып туруп анан кайра башынан тартып келдик. Кайра башынан. Ушундай кыйынчылыктар болду. Андан мурунку дагы сонун кадрлар бар эле анда дагы. Анан бирок ал убакта күз мезгили болчу, саргайып турган мезгили. Анан быйыл жай айылында барып туруп анан жашыл мезгилин тартып келдик. Эми бул дагы болсо буйруктан бош келип элем. Эң Андан сонун соң клип болуптур. Сөзсүз Элдин дагы түрдө. жүрөгүнө түнөп табат деп ойлойбуз, сиздерге ишеничтебиз. Мирлан мырза, таң эрте бизге жакшы жаңылыктарыңыз менен бөлүшүп, элдин маанайын көтөрүп, жагымдуу чыгарма аткарып бергениңиз үчүн сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Рахмат. Сиз менен дагы да маектешүүгө дилгер болчубуз, бирок убакыт экен. Чоң рахмат сизге, келип туруңуз. Рахмат. Чыгармачыңызга дагы да болсо бана-бар келип калайбыз. Ардактуу телекөрүүчүлөр, бизде мейманда эң мыкты аткаруучу, обончу Токтогулдун торгою Мирлан Байеков болуп өттү.